Режиссердік пультта Эмилис Сарбаков. Жана бүгүнкү биздин программабыздын темасы бул асыркы коом жана коомдогу трендтер жана трендтердин коомубузга тийген таасири. Трендтер жана трендтердин коомубузга тийген трендтердин коомубузга тийгизген таасири тууралуу сүйлөшүүнү эп көрүп олтурабыз. Эмесе студиябыздын коноктору Кундуз Таштанова, продюсер, жеке бренд боюнча наставник, цифровой психолог. Кундуз, арыбаңыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз радиосунун Ноо толкундагы бүгүн кечте программасына кош келиңиз. Жана студиябыздын кийинки коногу Асаналиева Мундуз Айбековна. Этнопсихолог, педагог, коуч, трансформатор. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Жана студиябыздын дагы бир мейманы Жылдыз Жумакова. Үй бүлөлүк психолог, юридикалык билими бар, азыркы тапта 42 жашта, жана бүгүнкү биздин уктуруубузга өзүнүн жеке маанилүү пикирин билдирсин деп Жылдыз Жумакованы чакырдык элек. Бар болуңуз. Саламатсыздар. Эмесе тренд деген биздин коомубузда канчалык деңгээлде орду бар? Канчалык деңгээлде биз трендти олуттуу кабыл алышыбыз керек? Биринчи суроону биз студиябыздын коногу биздин Кундузубузга бергибиз келет. Саламатсыздарбы? Кубанычтабыз бул студияга чакырылганыбыз үчүн. Трендтер жөнүндө айта кетсек, ооба, замандын талабына жараша биз трендтерди дагы эске алышыбыз керек да. Ооба, тренд менен трендди жок эле жашайбыз, жөн эле жашай берем дегендер да бар. Андай деле болот, бирок сөздүн ачыгы мен дагы трендтерди караймын. Трендтерде, рилстерде эмне популярный болуп атат, элдер эмнени тартып атат. Американ рыногу биринчи трендтерди чыгарат, анан Россияга келет, андан Казакстанга келет, анан бизге келет. Именно ошол тренд болуп аткан нерсени дагы биз кайталап чыгарганда дагы көбүрөөк ахват, көбүрөөк подписчиктер, көбүрөөк ошол тренд болуп аткан нерселерди дагы жасайбыз да. Анан бул маркетинг албетте. Азыр чыгып аткан мисалы үчүн ошол эле дубайский шоколад, ошол эле жүзүмдөр мисалы үчүн бул маркетинг да. Бизде азыр бардыгында маркетинг демекчи кимдир бирөө атайын ойлоп таап ушундай болуш керек деген кыймыл аракеттин жыйынтыгы. Ооба. Даже билесиздерби, азыр ошол реклама, маркетинг ушунчалык күчтүү курал болуп саналат. Адам 1000 акылдуу болсо дагы маркетингди, рекламаны жакшы иштете албаса, анда чоң акчаларды дагы табышы дагы оорураак болот да. Ошон үчүн реклама дагы өтө маанилүү. Азыр биз билебиз, даже ошол ресторан болобу, кафеиня болобу, ачылганда дагы ошол жакшы иштеп кетүү максатында, кайра жабылып калбоо максатында башында маркетинг, рекламаны жакшы иштетишет. Атайын блогерлерди чакырышат. Ошол жака акысыз тамактанууга, аларды стористерди, рилстерди тартууга, ар кандай акцияларды жасашат. То есть маркетинг күчтүү алып кеткен бизнестеги адамдар сөзсүз түрдө бизнестер өнүгөт, жана алар ошо канча деген кафелер ачылып атат, канчасы жабылып атат, бирок жакшы иштеп кеткендери бар. Ошол маркетингде азыр тренд болуп аткан нерселерди колдонуп, замандын, рыноктун талабына жараша алып кеткендер жакшы результаттарга жете алат. Анан ошол эле жүзүм менен болуп аткан трендти мен деле тарттым. Мага ошондой бартердик кызматта дагы сунуш түштү. Анан элдин баарын көрүп атып, биздин ушундай психологиябыз иштейткенде элдин баары ушуну кылып атыптыр, биз дагы кылгыбыз келет. Элдин баары ушул жакта Акча коротуп. Акча коротуп дагы жеп көрөлү. Маркетинг ушунчалык иштеди, элдин баары жеп ушундай бир кирсең эле баары жеп атса, сен дагы ошону көргүң келет экен да. Анан обычный эле жүзүм экен. Кадимки эле жүзүм экен, косточкасы жок эле. Андай жүзүмдөр бизде дагы бар. Бизде деле бар, жүзүм данеги жок. Болгону эле ушу маркетингди жакшы иштетип, трендти берип, жакшы роликтерди тартып, блогерлерге балким даже акча төлөп, анан биздикилер албетте казактарды, орустарды туурап, анан ошол тренд болуп кетти да. Ошол дагы бул дубайский шоколад, бир эле плиточный шоколадына 3000, 5000, 6000 чейин төлөгөндөр бар. Бирок мындай карай келсек, ал нерсени бул маркетингдин, карасаңыздар, маркетингдин куралдын иштегендиктен көп каражаттарды таап кеткендер болуп атат. Бир суроо Кундуз. Инфекциялык ооруларда нулевой носитель деген түшүнүк бар. Кимден башталды эле деп. Ансыгары трендтин биринчи нулевой носители
биринчи ойлоп табуучусу ким болушу ыктымал? Ким бул деле? Караңыз, трендтерди көбүнчө мен өйдө да айтып кеткендей эле, негизи эле Америка бизден өтө алда астыда турат да. Если мен Инстаграмда онлайнда иштеген адам катары айта алам, көбүнчө трендтер бизге Америкадан келет. Америкадан кийин Россиянын рыногу келет, Россиядан улам Казакстан, анан Россиядан Казакстандан улам бизге жугат. Бирок биз анын ылгап алабыз да. Жугат деген сөзүңүз мага аябай жакты. Анткени жаман нерсе гана жугат, а жакшы нерсени биз алабыз. Демек, бул нерсе бизге жуккан экен да, биз алган жокпуз муну. Бизге жукту. Оюңузду антып берсеңиз. Жукту. Бизге жукту деп айта алам. Анан трендтер бир чети ошол тренд музыка тренд болуп атканда ошол трендовый музыкага дагы тарткандар, рилстер дагы жакшы адамдарга ошол тренд болуп аткан музыка, эл каалап аткан нерсени дагы берүү бул блок алып баруунун дагы бир маанилүүлүгү. Потому что себеби дегенде мен каалаган эмес, эл каалаган нерсени тартуулоо бул элдерге контент жаратуу деп таанылат, билинет. Рахмат Кундуз, азыр студиябыздын меймандарына сөз берели. Мундус Айбековна. Бул боюнча Мундус Айбековна бул этнопсихолог, педагог, коуч, 5 баланын апасы. Сиздин балдарыңыз трендке ылайык мына ушул Дубай шоколады менен азыркы биздин жүзүмдөрдү жештиби? Арбаңыздар, ыраазычылык билдирем. Албетте кошулбайм, баардык эле тренд Америкадан келип анан бизге жугуп атат дегенге толук кошулбайм. Биздин кыргыздардын дагы жараткан трендтери дүйнө жүзүнө тарап атат. Мисалы кайсылар? Бир эле мисал маданиятта алсак, Элара Кабылжан кызынын Муңайба деген ыры дүйнө жүзүнө тренд жаратты. Муңайба ыры менен тартылган видео дүйнө жүзүн дүңгүрөттү да. Демек, кыргыздар дагы дүйнө жүзүнө трендти жарата алса болот. Биз эми ошол маселеде ойлонушубуз керек. Мен эмне тренд жарата алам деген. Трендти ар бир адам жарата алат. Трендти ар бир адам жарата алат. Бул максаттуу түрдө жасалган кыймыл аракетпи же кокустукпу? Америкадан келген трендтер бул атайын максаттуу түрдө жасалган трендтер. Кимдер жасайт? Аны атайын чоң командалар иштейт, маркетингтер иштейт, аякта аябай чоң студиялар иштейт бул боюнча. Саясатта да, маданиятта дагы бардык тармакта. Ал эми ар бир адам өзүнүн эле чын жүрөгүнөн кайсы бир кыймыл аракеттерди кылып атып, кантип тренд болуп кетишин билбей калышы мүмкүн. Эң негизгиси ошол чыгарган продукция, мейли ырбы, мейли товарбы, мейли кыймыл аракетти, ал элге жакса, эл оозуна алынса, элдин бүйүрүн кызыта алса, ошол ыргакка баарын ээрчитип кетет. Ошол ыргакка ээрчитип кетүүнүн өзү адамдын моокунун кандырып, ошол максатка жеттим, мен дагы эл менен кошо ошону дагы көрдүм деген сезим адамдын өзүн өзү канааттандыруунун, өзүн өзү ыраазы болуунун бир бөлүгү турбайбы? Ооба, бир бөлүгү. Анткени биз сезимдер менен жашайбыз да. Ошол сезимдердин жообун таап, ошону канааттандырып, анан жашообузду улантабыз. Эгер сезимдерибиз болбосо, анда биз жөн эле роботко айланып калабыз. А тренд ошо бүйүрдү кызытып, сезимди козгойт, ошол сезимдин каалоосун ишке ашырат. Бул биздин студиябыздын коногу Мундус Айбековнанын пикирин уктуңуздар. Эфирибизди улантабыз. Студиябыздын дагы бир мейманы бул үй бүлөлүк психолог, юридикалык билими менен 42 жашта Жылдыз Жумаковага микрофонду узаталым. Жылдыз, айтыңызчы, азыркы замандын тренди деп сиз эмнени кабыл аласыз? Жана бул трендтер биздин коомубузга кандай таасир тийгизип жатат? Саламатсыздарбы? Мен юрист, психолог деп тууралап кетүүнү туура көрөм. Тренд боюнча эми мезгилден артта калба деп бизде кыргызда айтылган сөз бар го, ошол эле сыңары азыркы тапта күнүмдүк турмуштан тышкары
мезгил убакыт өтүү менен өнүгүп жатабыз. Ошол себептен азыркы тапта социалдык сеттер аркылуу дагы өтө көп адамдардын жашоосу кызыктуу өтүп, андан тышкары ошол социалдык түйүндөр аркылуу эле элдер акча тапканды үйрөнүп жатышат. Ошол себептен азыркы тапта биздин дагы кыргыз жарандарыбыз, инсандарыбыз, Кундуз Таштановадай болгон күчтүү кыргыз айымдарыбыз ушу тренд аркылуу биринчиден баягы өзүнүн Мундус Айбековна айтып кеткендей өзүнүн максатын, каалоосуна жетип, андан тышкары ошол эле учурда адамдарга, особенно кыргыздардын аял затына жакшы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатышат да. Анан мен дагы өзүм мезгилден артта калба деп, мен өзүм орус мектепти бүткөнүмө байланыштуу көбүнчө кыргыз контенттерди көрчү эмес экенмин. Бирок ушул Кундуз Таштанованын май айында контенттерин көрүп калып, ошондон баштап кызыга баштадым. Ошол себептен азыркы тапта ошол трендтен артта калбай, өзүмдүн дагы билимдеримди элге сунуштап, кыргыз элине, кыргыз аял заттарына сунуштап, ушу жардамымды бере кетсекпи деп, анан биз да трендтен калбай ошо Кундуз айымга азыр келип отурабыз. Биздин кыргыз элинин кыйындыгы мында экен, ошол Корей жүзүмүнүн тренд болуп, популярдуу болуп, ар бири ошол жүзүм жеп баштаганда биз антитренд жарата алдык. Башкача айтканда, кыргыздын кадимки эле Баткенден, Жалал Батырдан чыккан жүзүмдөрүн колго алып, биз жергиликтүү өндүрүштү, жергиликтүү айыл чарбаны, бизден аграрийлерди колдошубуз керек деп, биз антитренд жарата алдык. Ал канчалык деңгээлде колдоого алынды ким билет, бирок мына ушул антитренд жаралуунун өзү чоң эле көрүнүш болду го. Кундуз. Сонун чынын айтайын, бизде азыр өзүбүздүн ата мекендик чыгарылышты дагы колдоо максатында кылып аткан трендтерди көрө элек экенмин, бирок муну уктум, буюрса мен да колдогонго даярмын. Бул нерсе биздин социалдык тармактарда абдан көп эле болду. Өзгөчө биздин маданият чөйрөсүндө жүргөн инсандардын көбү биздин өндүрүштөгү кадимки эле жүзүм менен нанды аралаштырып жегендин өзү өзгөчө даамды пайда кылат. Мына ушул нерсе популярдуу болуш керек, анткени бул экологиялык жактан таза, өзүбүздүн өндүрүшкө каражатыбыз түшөт жана өзүбүздүн өндүрүштү, өзүбүздүн табигый азыктарды популярдуу кылабыз деген нерсе, бирок өкүнүчтүүсү Кыргызстандын ичинде эле калып калды. Кудайым буюрса, биз дагы бул нерсени колдойбуз, ушул жума ичи мына Мундуз эже, Жылдыз эже, мен баш болуп бул трендти тартабыз. Ооба, жүзүм менен лепешка деген тренд. Негизи эле тренд деген нерсе адамдын психологиясы, адамдын ой жүгүртүүсү, өзүн өзү ыраазы кылуу, канааттандыруу жана ошол менен өзүнүн эмоционалдык, психологиялык акыбалынын бир жакшы деңгээлине жетүүнүн бир жолу экен. Андан бөлөк дүйнөнү багындырган, жер шарын багындырган кайсыл трендтердин эмне деген өзгөчөлүктөрү бар болчу? Мундус Айбековна. Кандай? Неме дүйнөлүк деңгээлдеги популярдуу болгон трендтер, вот реально, которые заработали миллионы, миллиарды. Бизде мисалы азыр Кыргызстанда дубайский шоколад менен эле ана неме жүзүм болбоду, а другие тренды, которые были в мировом масштабе. Мен өзүмдүн тажрыйбаман айта алам, именно бул ырчылардагы ырларын тренд кылуу максатында, өзгөчө бизде азыр TikTok жабылып калды, бирок ошондо дагы кирип аткандар бар. Бирок ырчылар дагы карасаңыздар, азыр ырларын тренд кылып TikTok аркылуу дагы ошол жайылып, андан кийин ырын сүйүп калып, анан ырчы чыгып кеткен учурлар дагы болуп атат да. Бул Кыргызстан рыногунда эле. Ошол эле мына Америкада, российский рынокто дагы негизи эле кайсы тилде болбосун биз музыкасын угуп алып эле тренд кылып, кайра ошого бийлеп, азыр мисалы үчүн кичинекей балдарыбыз деле мына казактардын ырларына дагы, англисче ырларга дагы YouTube'дан көрүп алып бийлеп атышпайбы тренд болуп. И ошол ыр аркылуу ошол ырчынын дагы гонорарлары, рекламдык сунуштары дагы ушунчалык көтөрүлүп аткандары дагы көбүнчө ошо музыка аркылуу, ырлар аркылуу тренд болуп аткан дагы
учурлар бизде көп да. Андан башкасы именно рекламный роликтер, ошол музыкага ушинтип туурап тарткан дагы именно Instagram, TikTok аркылуу дагы ошол трендтерди тууроо максатында. Ар бир адам туураганда деле баары бир өзгөчө, өзүнүкү башкачараак болот. Албетте Кыргызстанда дагы ар бир адам өзү тренд жарата алат чынында. Сонун кылып, өзгөчөлүгү менен биз дагы буюрса ошо мына Мундуз эже айтып кеткендей, чынында кыргыздар дагы тренд жаратчу, мына бири-бирибизди колдоочу, ошол трендти алып кетели. Буюрса биз дагы ошол дүйнө жүзүнө, Азияга, СНГга жараткан трендтерди тарталы, ошо менен өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн ырларыбызды, өзүбүздүн кандай десем, нукура кыргыздын духун көтөргөн жакшы трендтерди тарталы деп багыттап кетет элем. Ошол. Мундуз Айбековнанын дагы бул жаатта ою бар окшойт. Дүйнөлүк трендтер биздин жашообузда дайыма роль ойноп келет. Биз аны билип билбей эле жашообузда колдонобуз. Мисалы үчүн Билип билбей эле деген сөзүңүз мага аябай жакты. Билип билбей колдонобуз да, ошон үчүн тренд ал. Мисалы үчүн мен бала кезде биз Чоюн Фат, Арнольд Шварценеггер, Backstreet Boys, Ван Дам деген актерлордун сүрөттөрү бар, күндөлүктөрдү колдончубуз, ошол футболкаларды кийчүбүз, ошол калың дептерлерди колдончубуз. Мына бул тренд болчу. Ал кезинде аны мода деп атап койчубуз. Азыркы ошол эле нерсенин аталышы тренд. Ооба, бул трендтин синоними мода да. Чындап мындай сүрөттөмө берсек. Ал эми дүйнөлүк деңгээлдеги тренд бул Корей сериалдары. Корей ырчылары. Азыр ар бир жаш муун, бир 90-жылдан кийинки жаш муундар сөзсүз Корей сериалдарын көрөт. Корей кийимдерин колдонот, ошол чачы жасалганын колдонот, ошол стилде кийинет жана ошол косметикаларды колдонот. Мисалы, азыр менин 2 кызым тең бүт Корей стилинде кийинет, ошол косметиканын баарын колдонушат. Ошол эле Даңазалуу доор бизде аябай тренд болгон. Түрк сериалы. Ал тургай ошо Даңазалуу доор, великолепный век. Туура эле которуп атам да. Даңазалуу доор деген кинодагы, мисалы, бул КТРКдан эле дайыма кечки 10-до кыргызча берилчү, атайын котормо менен кыргызча. Бул тренд жараткан биздин Кыргызстанда. Башкача айтканда, баарыбыз эле билип билбей жалаң Хюремдин шакегин тагынып, Хюремдин тажысын тагынып, Хюремдин көйнөгүн кийип, Хюремдин футболкасын кийип калганбыз. Мына бул тренд. Ал саякатка чейин алып барды. Азыр ар бир Турцияга барган кыргыз ошол Даңазалуу доордогу башка каармандардын күмбөздөрүнө барбаса, мечиттерине кирбесе, өзүн жаман сезет да. Ал тренд азыркыга чейин таасир берип, азыркыга чейин иштеп жатат. Башкача айтканда, тренд деген бул кыймыл аракетке түртүү деген түшүндүрөт. А бирок ошо кыймыл аракетке түртүүнү биз оң таасири бар, анан терс таасири бар. Болгону ошону оң таасирде колдоно алабызбы, терс таасирде колдоно алабызбы, бул жерде аң сезимдүү мамиле керек. А бирок калың журт, карапайым эл билип билбей эле мындай трендтердин таасиринде жашай беришет, колдоно беришет. Трендтин жакшы жактары анда абдан көп турбайбы? Ооба, эгерде туура колдонсок, жакшы жактары абдан көп. Болгону ошону жашообузда туура колдонууну билишибиз зарыл. Мисалы үчүн онлайн курстар, онлайн сабактары бул тренд болуп баштаганда, эң алгач муну түшүнгөн гана адамдар колдонуп баштаган. Бирок жөнөкөй карапайым элдер бул лохотрон, алдамчылык, мен деле ошентип ойлочумун. Бирок бир нерсе пайда болду менин өзүмдө. Ушунча тажрыйбам, ушунча билимим менен, эмнеге мен онлайнга чыкпай жүрөм? Раз ошолорду туура эмес деп айтып атамбы? Алардын билими тайыз, алардын тажрыйбасы аз деп атамбы? Анда мен өзүмдүн тажрыйбамды, өзүмдүн билимимди сунуштайын деп анан онлайнга келдим. Башкача айтканда, тренд болуп аткан нерсени сен оң таасирде туура колдонуп кетсең болот. Тренд бул заманбап гана илгерки биздин түшүнүгүбүздөгү мода. Ушуну жасашыбыз керек деп жалпы эл кызыккан нерсенин азыркы аталышы тренд.
экен деп эле кабыл алышыбыз керек. Тренд деген нерсенин жакшы тараптары абдан көп. Ал эми комузга тийгизген тескери таасири тууралуу айта турган болсок, кандай тескери таасирлери болушу мүмкүн? Эмесем сөздү Жылдыз айымга узаталым. Мен эми трендтин тескери таасирлерин өзүмдүн бул юридикалык билим жагынан баамдап, көрүп, билип, туюп келаткан жагын айтсам, ошол эле тренд жаратып, айымдар биз мондай бийиктикти багындырып атабыз, мындай эс алгыла, күйөөңөрдөн ар нерсени талап кылгыла, биз аял болгондон кийин татыктуубуз деп баягы материалдык жактан күйөөгө талап коюуну көп үйрөтүп, ошол эле жана махыр деп чыгышты го. Кыргызга тиешелүү эмес сөзү. Ооба, анан ошонун негизинде көп терс таасирлерди көрүп келем мен. Себеби ошол жубайы талап коет, жолдошу алып бере албайт, ошонун негизинде үйдөн уруш чыгат дагы, эң аягында чыр-чатакка алып келип, ажырашууга алып келет да. Анан ажырашууга алып келгенде жалгыз эле эки тарап, аялы менен күйөөсү гана баягы страдать этпейт да бул жерден. Бул жерден андан тышкары үй бүлөдө бала чака бар, эки тараптын ата-эне бир туугандары бар. Ошондон баягы чыр-чатактар көп чыккан жерлери бар да. Ошол себептен азыр насаатчым жана Мундуз Айбековна айтып кеткендей, ар бир нерсени биздин ошо мырзабызбы, айымыбызбы балдар акыл эси менен, жүрөгү менен акылга алчап, анан ошонун негизинде анан бир тыянак чыгарыш керек да. Анан баягы моданын артынан кеттим, трендтин артынан кеттим, мен дагы ушундан кем калбашым керек, мен дагы ушундан кем калбай кийинишим керек, ичинишим керек, эс алышым керек деп баягы карызга батып, кредитке батып, антип аракеттерди жумшабаш керек да. Андан көрө өзү дагы бир ийгиликтерди улам четинен багындырып, өзүн өзү өстүрүү максатында мына биздин насаатчы Кундуз Таштанова көп, андан тышкары көп эле бизди кыргыздын айымдары көп экен ийгиликти ушу тренд аркылуу багындырган. Бекер өздөрүнүн мастер-класстарын өткөрөт экен. Мен ушу могу жай айынан бери көрүп алып, аябай баа берип таң калдым да. Анан ошондой кылып ийгиликтерди багындырып, анан жетсе да өзүнүн максаттарына. Биздин коомубузда жаңы эле деп коеюн, бир 2 жыл болду го. Жаңы тренд пайда болду, бул гендер пати. Гендер пати адамдын аял затынын кош кат болгонуна байланыштуу. Кыргыз элинде илгертеден аял заты кош кат болгондо боюнда бар наристени туюкпай деп койчу. Анткени аял заты эки колун бооруна алып, кичинекей наристе бул жашоого келгенче анын нерсе туюк болуш керек. Туюк деген нерсе демек жабык болуш керек. Бул тема ачык эмес. Эч ким бул нерсени ачык айтчу эмес. Анткени адамдын көзү да бар, сөзү да бар, көз менен сөздүн энергетикасы бар деп, ошондой жагдайдан кыргыздын улуу күчү, ой сезими, аң сезими менен ошону жаап жүрчү экен. Бирок тренд пайда болду, азыр боюнда бар аял затынын ичиндеги баланын жынысын аныктоо максатында гендер пати уюштурула баштады. Бул бардык нерсени жакшылыкка буруу максатында, бул албетте жакшы нерсе. Анткени бул нерсенин эч кимге зыяны тийбеген соң жакшы деп эсептейли. Бирок бул популярдуу болуп кетти. Канчалык деңгээлде ошол гендер патини уюштуруп жаткан адамдарга киреше алып келген жагдайы бар. Аны уюштуруп жасап жаткан кишилердин чөнтөгү калыңдап жатат. Бирок кыргыздын аң сезимине, ой жүгүртүүсүнө туура келеби деген нерсе. Суроо. Чынында буга чейин гендер патини мен уюштурууну өтө кыялданганмын. Себеби дегенде сөздүн ачыгы азыр подписчик топтоо жолунун дагы түрлөрү, биринчиден же үй куруп башташың керек, үй куруп атканыңды ошол процессти көрсөтүп, экинчиси бул боюнда бар айым өтө кызыктуу, именно гендер пати кылып, аны интрига кылып, ошону көрсөтүү, бул подписчик алып келүү, ахват көтөрүү жана ошонун аркасынан сатуу. Үчүнчүсү болсо бул бала чака. Именно бала чакасы бар үй бүлөлөр, семейный блок курстарды карасаңар, Оксана Самойлова, Лерчик жана башкалар миллиондук аудиторияны топтогон СНГ, Казакстан, Кыргызстан, Россия бүткүл көргөн блогерлер балдары бар, именно үй бүлөлүк, анан ажырашуу процессин бардыгы жашоосу, лучший контент
бул өзүңдүн жашооң. Өзүңдүн жашооңду кандай пландасаң, мисалы үчүн бийге барасыңбы, спортко барасыңбы, ошону чагылдырып көрсөтүү бул сенин жашооңдон өтөрү контент жок. Ошол нерсе сатат. Ошонун аркасынан анан сатууларды кылганда жакшы сатуулар кетет. Бизде көбүнчө эксперттер кечке эле сатып беришет. Психологдор дагы күндүз сатып беришет. Кызыксыз да. Адам өзүн ача алганда, өзүнүн чыныгы жашоосу кандай экен, балдары менен мамиле кандай экен, үй бүлөсү, бала чака ошол нерсе көрсөтүлгөндө көп сатуулар болот. Бирок сөздүн ачыгы мага келгенде айтышат, мен жолдошумду көрсөткүм келбейт, же балдарымды көрсөткүм келбейт, ошо көз тиет деген деп. Мен запрет койбоймун. Ар бир адам өзүнүн каалоосу менен көрсөтсө болот. Бирок ким ошол популярдуулукка чыккым келет, подписчик топтогум келет десе, анда албетте ошону дагы көрсөтүп чагылдырып, плюс акысыз жанакылуу аудиторияны топтоо максатында да трафик жөнүндө ойлонуш керек да. Ошол нерсе аудиториясы бар блогерлер азыр рекламадан, сунуштардан, ошол аудиториясы көп блогер баары бир күчтүү да. Мына Кыргызстанда сенде подписчик, канча аудиторияң бар болсо, ошончолук дагы мындай статус деп коет, авторитет, мындайча айтканда личный бренд. Кадыр бар, жеке бренд иштеп баштайт. Мундус Айбековна. Биздин улуттук институтумда ошо төрөлө турчу балага гендер патияны алсак абдан аяр мамиле кылынчу. Анткени ал кезде биз көчмөн калк болгондуктан баланы жарык дүйнөгө алып келүү, аны өстүрүп чоңойтуу аябай татаал процесс болчу да. Ошон үчүн бойго бүткөндөн баштап туюкпай деп аябай аяр, астедил ушунчалык кылдат мамиле кылышчу. Азыр биздин замандын шарты өзгөрдү. Ошого жараша бизге таасир берген табияттын кубулуштары да өзгөрдү. Мен этнопсихолог катары азыр ушуга аябай басым жасап атам. Биз мурункудай эле, мисалы, мен Манастын тукумумун, же болбосо мен Нурдан бүткөм деп эле баягы ошону даңазалап, бирок өзүң эчтеке кылбай отура берсең, анда сен өспөйсүң. Гендер патиде бул ошол процессти алып чыгаарда алар алдын ала кам көрөт. Ошол баласын туюкпайын кантип көз сөздөн сакташ керек. Мунун өзүнүн ыкмалары бар. Мисалы, психологиялык ыкмалары бар. Тазалануу ыкмасы бар. Же болбосо ошо энергетиканы өткөрбөгөн, көздү сөздү энергетиканы өткөрбөгөн ыкмалар бар. Мисалы кандай ыкма? Мисалы үчүн арчалоо деп коечу, алдын ала арчаланып, ошо чыгаарда Арча түтөтүп, көздөн сөздөн сактасын, ушул видеого келген оң баталар гана кабылбаңсын, терс баталар ар кимдин өзүнө кетсин, же ниети жаманга барсын, пейили жаманга барсын деп ниетин түздөп алып чыгышат. Муну мисалы демек ниетин түздөп алуунун өзү дагы адамды коргойт турбайбы? Ооба. Ошол гендер патияны алып чыгып атканда кандай ниетти көздөсө, ошол ниет ишке ашат. Биринчи ниетин түздөп алып, жол-жоболорун кылып алып, анан гендер патияны кылып берсе, азыркы учурда эч кандай терс таасир тийгизбейт. Мен буга каршы эмесмин. Демек адамдын ниети бул адамдын ою, анын тилеги сөздүн касиетинен өткөн нерсе жок. Биз ошо сөздүн касиетин, ниеттин касиетин, пейилдин касиетин азыркы учурда заманбап деңгээлде колдонуп, ошону жашообузда колдонгонду билишибиз зарыл. Мисалы, этнопсихолог катары мен курстарымда эң жөнөкөй туура тиленгенди, туура коргонгонду, нукура кыргызча эле, кыргыз сөздөрү менен кантип туура тилениш керек, кантип Кудайдан кантип сураныш керек тилегин тез аткарылыш үчүн. Же болбосо кантип тазаланышың керек, көз сөз тийип калса, ушундай жол-жоболорду дагы үйрөтөм. Анткени этнопсихологмун. Баракелде, буга байланыштуу. Гендер патия бул урнасында демек мындай адамдын өзүнүн настроенин экен мага көз тиет деп калса, анда ошол настрой болуп алат. Эгерде психолог менен дагы өзү да иштешип,
андай ой жок болсо анда баары жакшы болот. А эгерде көз тиет, мындай болуп кетет деп да, бул настрой адамдан дагы, ар бир үй бүлөдөн, адамдан да зависит этет да. Шектүү шекчинет дейт. Эмнеден шек сынасаң ошол нерсе сөзсүз түрдө келет деген сөз бар эмеспи? Жылдыз айымга азыр ушул боюнча оюңузду пикиримди айта кетсем, баягы жаңы эле жанатан айтылып келатат, тренд моданы аркалаш керек, бирок эле ошол жерден аң сезимди да иштетиш керек да. Анан бул жерден мен бул өзүмдүн жекече пикирим. Илгертеден биздин баягы кыргыздын айымдарында, кыргыздын кыздарында ыйман, ыйбагуу болуш керек деген болгон. Түшүнүп, баягы кызды 40 үйдөн тыюу депчи. Анан ошол себептен жаңы түйүлдүк болуп иште болгон баланы дүйнө жүзүнө жар салып, азыр эми соцсетке чыкса эле, социалдык түйүмгө чыкса эле жайылып кетет. Анан сактансаң Кудай сактайм дейт. Ошол себептен башка жагынан тренд кылып ушу гендер пати деп ушу баланын, бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Андан көрө ушу Алла Тааламан аманчылыгын тилеп эле элге, журтка көз тийбе максатында чыгарбай эле койсо деген менин бул жекече пикирим да. Рахмат, бул биздин студиябыздын коноктору Жылдыз айымдын пикири болду. Кундуз айым, сиз бул боюнча дагы өзүңүздүн оюңузду, гендер пати боюнча бул канчалык деңгээлде тренд болду жана анын ээлерине канчалык деңгээлде киреше алып келе алды? Мындай да. Киреше деген сөз бекем эле монетизация болбосо дагы популярдуулуктун өзү дагы кирешенин бир бөлүгү эмеспи? Мындай да, караңыздар. Мен Инстаграмда, онлайнда иштеген айым катары, эксперт катары айтайын, адам катары эмес. Эгерде мен Инстаграмда иштебесем, гендер патини да кылбайт болчумун. Тынч жашамакмын, ооба. Анан мен пландагам гендер патини кылууну. Бул менин жумушум. Өзүңүздүнбү же кимдир бирөөнүн уюштуруучулук иштери боюнчабы? Жок, жыл башында боюмда болгон, ошондо мен пландагаммын. Гендер патини кыламын дегенмин. Себеби дегенде бул менин жумушума керек нерсе. Мындай эксперттер мени түшүнөт болуш керек. Инстаграмда иштегендер, блогерлер бир нерсе саткандарга инфоповод деген керек да, информационный повод. Сен мындай тынч эле жашай берсең, көрө мындай бир инфоповод, бир мындай той сыяктуу бир нерсени, яркий событияны элдин астына алып чыгуу дегенди билдирет да. То есть менин жашоомдо моундай нерсе болуп атат деген. Элдерге бизди көргөндөй, сериал көргөндөй көрүшөт да, сериал көргөндөй, кино көргөндөй. Анан ошондой экшен, интрига бир нерсе керек болот, ооба. Балким самолеттон учуп баратып гүлдөр сага жаап калса деле, сен боюңда жок болсо деле ошондой поводтор керек. Же болбосо мына Жылдыз эже кыргыз көйнөктү кийип алып ат чаптырды дейин, мисалы үчүн, или Мундуз эже ошондой кыргыз көйнөгү менен ат чаптырып, сонун тренд тартты дейин. Ушул адамдарга мындай завлекать этет да. Андан кийин мына мен ошону баштадым деген дагы бир мындай нерселер болуш керек жашоодочу. Анан чыныгы жашооңдо чындап ушундай сонун сүйүнчтүү кабар болуп аткандыгы дагы алып чыккандыгың, тренд мындай орустарды карасаңар, орустардын рыногун гендер пати болду дейт. Андан кийин ким болду, эркекпи, кызбы деп 3 күн дагы аны узап, андан кийин силердин ставкаңар ким, кызбы же эркекпи, ким биринчи тапса мынча подарок деп, анан атын ким коебуз деп, ошондон ушунчалык ошол нерсенин интриганын үстүнөн ошол моменттер дагы сатуулар дагы баштап, же болбосо товарный сатуу болобу, же ошол моментте периодта реклама. Анан именно төрөгөндөн кийин дагы эң самый завлекательный стористер болот. Ошол периодта дагы блогерлер рекламаларын миллиондоп сатышат. Бул жумуш катары кабыл алганда муну көрсөтүш керек. Мен муну даже пландагаммын. Жакындарымды чакырып алып, менин планым боюнча даже 2 самолет үстүнөн учуп, кызыл же көк күйүш керек болчу. Мен аябай там көйнөктөрдү кийинип, үй бүлөм менен, албетте жолдошум каршы болду. Мунун баары каражат, мунун баары акча, зачем элге көрүнүп, тынч эле жашайлы деп айтып турат жолдошум. Бирок бул менин жумушума керек болгон нерсе болду да. Анан албетте көз сөздү да тийиши мүмкүн. Ошон үчүн билесиздерби, даже мен бул тренд тартып коюп туруп,
бирок биякта ар бир адам өзү тандайт да. Мен мага жумуш, акча, популярность, подписчик керекпи же мага бала керекпи, дени сак аман эсен бала төрүлүшүн каалаймбы же мен трендти жазабаймбы да. Бул адамдын өзүнүн ички сезимдери болуп саналат. Анан если кааласа жазайт, каалабаса жазбайт. Колунан келсе самолет учурсун, шарды жардыртсын. Анан ошондой оформление жасаган, чакырган адамдар албетте акча табышат. Бирок билесиздерби, жашоомдо ушундай сонун жаңылык болуп атканда мага акча не жалко. Мен даже мини тойчик деле кылып көрмөкмүн, бирок мындай нерсе бар экен го, жана кыргызда дагы салтты айтып атпайбы, аман эсен бала аман эсен бала төрөлгөнгө чейин тынч эле дегендей. Анан ошол нерсе дагы ал баары бир мындай жаштар билбейм, эми тажрыйба опыту жок болгондуктан тренд каалайм деп кылышы мүмкүн. Анан бул жакта эгерде мисалы үчүн уже коркуу сезим бар болсо, абдан боймон түшүп калсачы, болбой калсачы, бала төрөлгөнгө чейин деп, эми ар бир адам өзү чечет деп айта алам. Өзү чечет. Бирок ошол тренд кылуу нерсе көп акча алып келет чынында. Көп рекламага дагы, адамдарга ушундай событие берген нерсе дагы мындай эсте каларлык нерсе керек. Блогто ошондой нерсе керек. Мисалы үчүн башкача образ менен или же сатуулардын астында, мисалы үчүн Мундуз эже Айбековна эркектин образы менен чыгып баштаса дагы бул дагы увлекательный болот. Бул мен эксперт катары, сатуулар боюнча эксперт катары дагы айта алам. Себеби дегенде экшен керек, бир интрига керек, бир нерсе менен чыгуу максатында керек. Либо же мындай сиз деле мисалы үчүн башкача сиз дагы мисалы үчүн курстарыңызды же бир магазин ачтыңыз дейин, ошонун сатуулардын астында распродажа кылып, жаңы жылдын астында бир нерсе кылаардын астында балким сиз КТРКга эмнечен кийип келесиз, халат менен чачыңызга ак полотенце оронуп алып кирип келесиз. Ошону экшен кылып чагылдыруу дегенди билдирет да, мындай эмоция тартуу адамдарга дегенди билдирет. Муну эксперт катары айта алам. Жөнөкөй адам болсоңуз мунун баарын койчу, кереги жок десеңер, кереги жок. Анан ар бир адам өзү чечет. Анан эксперт болуп деле өзүнүн консультацияларын, курстарын сатса деле, муну каалабайм, жүрөгүм каалабайт десе, кылбай деле койсо болот. Мен өзүм продюсер катары 3 жылдан бери иштешкендиктен, мындай бир нерсе керек болуп атат. Заткан эже, давайте атты минип туруп кыргыз көйнөк менен чаптырыңыз дегенде аны аткарат. Потому что бизге блогко ошол нерсе керек болот. Эгерде жок, Кундуз мен муну каалабайм десе, ал жүрөгүнүн каалоосу, кылбайбыз. Ар бир адам өзүнүн каалоосу менен албетте кылат ал нерсени. Анан трендтерди карайм, изилдейм, насмотренность деп коет да. Мисалы үчүн мага эмне жакты, мен азыр дрон алууну пландап атам. Дрон менен мындай суунун үстүндө көйнөк менен гүлдөрдүн үстүндө жаткан образ жакты да магачы. Женский круг, аялдардын ретрити дегенди билдирет да. Ошол нерсени жазагым келди. То есть бул адамдарга эмоция берүүчү нерселерди дагы, роликтерди тартуу дегенди дагы билдирет да. Демек тренд деген айланып тегеренип келип эле адамдын эмоциясы, өзүнө өзү ыраазы болуу, канаттануу, көңүлүн көтөрүүгө эле келип такалган, бирок майда эмес, майда деп да айтсак болот, бирок чоң нерсе эмеспи? Анткени адам өзүнө өзү ыраазы болмоюнча жашоосу караңгы, түпөйлүү болуп калышы ыктымал да. Мундуз Айбековна. Азыр мага зордук зомбулук көргөн айымдары көп келет да консультацияма. Ошондон улам айтып койсом, мисалы, терс трендтер дагы бул таасир берип атат. Азыр Кыргызстанда аялзатын муздап салуу, эркектердин аялдарга айткан күнүмдүк сөзүнө айланып баратат да. Мисалы, мага 10 айым консультацияга келсе, эң өкүнүчтүү нерсени айтып жатасыз. Бул да тренд болуп кеткен турбайбы? Бул тренд болуп кетти. Мен бул тренд каяктан тарап атат? Бул тренд кадимки биздин Асель Ногойбаеванын мурдун кулагын кесип салгандан кийин жайылып кетти да. Биздин эркектердин аң сезимине жайылып кетти. Мисалы, мага 10 аял келсе консультацияга, ошонун 8 айтат. Күйөө мен кулак мурдун кесип салам, сен муздап салам деп атат деп. Мына ошол сөздөр айтылып, азыр бизде муздап салуу күндөн күнгө күчөп баратат. Кадимки көрүнүш катары кабыл алынып баратат. Мен зордук зомбулукка каршы, мисалы, чачымды кырып туруп интервью бергем өзүмдүн жеке турмушумда сексуалдык ыдык боюнча. Бул менин ошол зомбулуктун терс трендке көрсөткөн каршылыгым болду да, аялзат катары. Аялдын колу, мурду
кулагы кесилип муздалгандан көрө чачыңды кырып салып туруп өзүң жөнүндө айтсаң, аялдын сезими жөнүндө айтсаң, эркектин аң сезимине таасир берсең, эмнеси жаман? Чач өсөт да. А биздин эркектердин аң сезимине өстүрүүгө ошентип таасир берип, ошону тренд кылып кетсек, анын эмнеси жаман? Башкача айтканда, тренддин ошо терс таасири да бар, оң таасири да бар. Азыр эркектер ошол муздап салуу терс тренддин таасиринде болуп жатканын өздөрү билбей жатышат. Өздөрү билбей жатышат. Бирок аң сезиминде орнуп калды. Ооба, программа кирип атат да. Программа кирип атат. Эң эле өкүнүчтүү, эң эле жаман нерсе шекчип аткам, ошондой болуп атат деп. Мына ушул сөздү этнопсихолог катары сиз далилдеп бердиңиз. Кандай гана өкүнүчтүү нерсе. Биз эфирибизди улантабыз. Бүгүн кечте программасы. Кадырлуу замандаштар, биз бүгүн трендтер, коомубузда орун алган трендтер жөнүндө сүйлөшүп жаткан мезгилибиз. Өкүнүчтүүсү, трендтер популярдуу, адамга жагымдуу маанай, жагымдуу эмоция тартылган трендтер бар, жана адамды чөктүргөн дагы трендтер бар. Биз тренд деген нерсени укканда эле, тренд деген сөздү укканда эле жакшы нерсе тууралуу элестетебиз. Азыр болсо, мынакей Мундус Айым айтпакчы, трендтердин жаман жагы дагы бар. Эмесе, урматтуу замандаштар, биз эфирибизде уланталы FM 106.9 жыштыгындагы Кыргыз радиосунун Ноо толкундагы эфирде угуп жатасыздар. Трендтер биздин балдарыбыздын арасында, өсүп келе жаткан муңундун арасында кандай трендтер бар? Бир убакта жана жолго чуркап чыгып, машинанын астына чуркап чык дегенде бир тренд болгон. Да бир топ оюндар болду. Мына ушул боюнча. Жаш балдардын арасындагы трендтер боюнча азыркы тапта чет өлкөдөн келген жанагы айбанаттуу тууруу тренди жүрүп атат го. Кадробер. Ошол кадробер. Ошол боюнча дагы эми ал биздин кыргыздын менталитетине сыйбас көрүнүш да. Андан тышкары ар кайсы оюндар, синекет, кандайдыр бир ошо акыл эси токтолуп элек жаш өспүрүм балдарга оюн аркылуу заданияларды берип, маселелерди коюп, ошол эле учурда балдарга ата-энеңерге айтпагыла, ата-энеңерге айтпастан жашыруун кылгыла деп атып, андай көп терс көрүнүштөр көп. Балдар баягы өздөрүн өзү өлтүрүү максатында кол салып, андан тышкары секирип учуп кеткен балдардын дагы секирип деген бар. Ооба, биздин угармандарга түшүндүрүп коелу. Секирип дегенде кабат үйдөн секирип кетүү. Кабат үйдөн чыгып, секирип аягында баягы өлүмгө алып келген душар болгон. Канчалык деңгээлде балдар алардын сөзүн эмнеге угуп калышат? Кайсыдыр бир бул виртуалдуу адам да, виртуалдуу көрүнүш. Кимдир бирөө менен эле телефон аркылуу сүйлөшүп жатып, ошого баш берип өлүмгө өзүн кыюу. Ал жерде ошол оюн жаратуучулар ар бир этап өткөн сайын кандайдыр бир бал, кандайдыр бир приздерди берет. Ошол себептен балдар ошону баягы көрүнбөгөн виртуалдык нерсеге жетүү үчүн ошого барып атышат да. Андай көрүнүштөрдү жоюу үчүн мен ойлойм, бул көптөн бери эле ойлонуп, ушул боюнча ойлонуп келем. Биринчиден, биз бала кезде мектептерде ыйман сабагы болгон. Ошол ыйман сабагын киргизүү керек деп ойлойм. Эми жаңы эле Мундуз Айым айта кеткендей, ошол эле үй бүлөдө болуп жаткан зордук зомбулук боюнча аял киши кандай мамиле кылса, ошол эле жубай катары. Эркек киши жолдошу кандай мамиле кылыш керек жубайга. Ошол эле учурда балдарга контроль керек, балдарга көзөмөлдөө керек да. Биздин азыркы ушундай өтө убакыт терс өткөн мезгилде ата-энелер көпчүлүктө балдарды карабайт. Себеби физикалык убактысы жетпейт. Таң аткандан кетебиз, кечинде келебиз, үйгө келиш керек, аял заты баягы үй тиричилик менен, тамак жасоо менен алек болот. Атасы дагы баягы ошол. Бирок ошол эле учурда мен ошол көзөмөлгө, балдарды көзөмөлгө алып, ошол эмне кылып атасың, кандай эмне мектепте эмне балдар менен
контакт түзүү керек. Мен өзүмө кайрылган көп учурда келген кардарларымын үй бүлөдө балам түшүнбөйт, жолдошум түшүнбөйт, балам тил албайт. Бала менен элементарный сүйлөшүү керек күнүгө. Мектепке барып келгенден кийин мектепте эмне жаңылык болду, кандай болду, кандай баа алдың, эмне берди тапшырма депчи. Ошонун баарын биз бир нукка түшүрүп алсак, ошондо терс таасир көрүнүштөр биздин коомдо азаябы деген өзүмдүн бир пикирим бар да. Эң сонун Мундус Айбековна, бул тууралуу сиздин да оюңуз бар окшойт. Мен биринчи өзүм окуучулук кезинде эстеп кеттим. Биздин учурда бир 9-8 класс кезде буудай өткөрүп, анан ошого дарбы салып жеген тренд болгон да. Буудайды бизге ата-энебиз бербейт да, аны уурдап чыкчубуз. Биздин кыздар 86-жылкылар деп койчу, бизде айылдагылар. Аябай тентек, ошол эле учурда сабактан да укмуш тренд жараткан, спорттон да тренд жараткан класс болчубуз. Мисалы, ошону биз ата-энебизге айтпай эле кылчубуз. Буудайларды оңой эле уурдап чыкчубуз да. Же болбосо эркек балдарда же тоок уурдамай тренд болот го айылда. Ушундай трендтерден кааласак да, каалабасак да өспүрүм куракта өтөбүз. Азыр онлайн тармак абдан өнүккөндүктөн соц тармакта кааласа, каалабаса дагы ар бир өспүрүм бала өтөт. Болгону кайсы окуучулар терс жакка көбүрөөк ыктап кетет жана ошону жашоосуна киргизип алат. Албетте ата-энеси менен тыгыз байланышы жок адамдар, балдар. Себеби бизде сүйүү чөйчөгү ата-эне аркылуу толот да. Атанын, эненин сүйүүсү аркылуу биздин сүйүү чөйчөгүбүз калыптанат. Ата-эне бошобой жатканда, ата-эне турмуш, тиричилик, материалдык нерсе менен гана алаксып жатканда, баланын руханий, менталдык дүйнөсү кароосуз калат дагы. Мына ошол учурда анан терс трендтер баланын жашоосуна кирип келип, өзүнүн терс таасирин тийгизип баштайт. Оң трендтер сөзсүз ата-эненин колдоосу менен, ата-эненин көзөмөлдөөсү менен өнүгө берсе болот. Мисалы, бийди алып коелу. Менин кыздарым азыр экөө тең Инстаграмдан баракча ачып, бийлеп, күнүгө тарыхча алып барып башташты. Бул оң тренд да. Муну жашоодо колдоно берсе болот. Бирок Telegram аркылуу азыр кыздар арасында ошол тренд болот да. 12 жаштан башталат экен, кыздардын кыздыгын сатып алуу. Бул аябай терс тренд. Мен кызыман 2-3 жолу бармадым. Telegram каналга кошуп салышат экен. Анан кызыман сурадым, эмне кошулуп алдың десем, суроо сопкуту жок эле өзү кошулуп калат. Ой, апа, мен кошулган жокмун, эмне болуп кошулганымды билбейм дейт. Анан Telegramда атайын бөгөттө ыкмалары бар экен, ошо менен бөгөттөдүк да. Демек, ата-эне баласы Телеграмды колдонуп атат, Инстаграмды колдонуп атат, кайсы соц тармакты колдонсо, ошонун бөгөттөө чараларын да билиш керек. Ошону аркылуу балдарына көзөмөл жүргүзүп турбаса, ал терс трендтин курмандыгы болуп кетиш бат эле. Анткени алар каны кайнап турган учур. Азыр эмнени берсең алар ошону ийилип кетет да, дароо ишке ашырган учур. Бар болуңуздар. Эмесе бүгүнкү биздин эфирибиздин убактысы дагы аяктап калыптыр. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кундуз Таштанова, продюсер жана жеке бренд боюнча устат, цифровой психолог. Мундус Асаналиева, Мундус Айбековна болду. Этнопсихолог, педагог, коуч, трансформатор жана Жылдыз Жумакова, үй бүлөлүк психолог. Бар болуңуз. Урматтуу заман Юристтим айтылып Жылдыз Жумакова, юрист, үй бүлөлүк психолог. Бар болуңуздар. Эмисия студияда иштеген Эльмара Турсуналиева жана Эмили Сарбаков. Бул багытта биз дагы деле болсо сиздер менен сүйлөшүүчү, темабыз абдан көп. Дагы деле болсо биздин Кыргыз радиосунун студиясынан жолугушабыз. Бар болуңуздар. Рахмат, чоң рахмат. Сизге дагы. Есть.